урматтуу Жылдыз Эзенбековна, урматтуу Алмаз Акынжанович, мага ушул Орусиядагы абдан көп жүздөгөн биздин мекендештер, өзгөчө ата-энелер кайрылып атышат да. Мына быйыл Орусияда ата-энелердин балдардын мектепке берүүсү, бала бакчага берүүсү абдан татаалдады. Жана орус тилинен экзаменден мындай массалык түрдө кулап атышат да. Эми ошол биздин мекендештерибиз, мигранттарыбыз балдарын эмне кылат эми? Каяка окутат? Жумуштары ал жакта болсо, балдарын мектепке, бала бакчага берүү татаалдап атса, ушуну Алмазбек Акынжанович, министрлер кабинети өзү киришиш керек. Тышкы иштер министрлиги, биздин Орусиядагы элчилик кандайдыр бир борборлорду түзүп, орус тилин окутуу боюнча иш аракеттерди жасашыбыз керек. Алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүшүбүз керек. Анткени биз экономикалык бир союздабыз. Стратегиялык өнөктөш мамлекетте мындай болгону аябай бизди өкүндүрөт. Ошондуктан сөзсүз түрдө тышкы иштер министрлиги биздин жүздөгөн мекендештер, миңдеген мекендештердин балдары канткенде Орусиядагы мектептерге өтүп, мындай билим ала алышат. Бала бакчаларга өтүшөт, аябай тоскоолдуксуз. Ушул маселенин үстүндө тез арада чечимдерди кабыл алып, биздин өнөктөш мамлекетибиз менен стратегиялык өнөктөш Орусиянын өкмөтү менен тез арада сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Бул мына интернетте мага күнүнө ондогон каттар келип атат. Балаларыбызды мектепке бере албай атабыз. Былтыр дагы бере албай калдык. Эмне кылабыз? Балдарыбыздын тагдыры эмне болот? Окубай калабы ушинтип деп. Ошого бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биздин жүздөгөн мекендештердин, миңдеген мекендештердин өтүнүчүн тез арада сүйлөшүүлөр аркылуу калыбына келтирип, алардын көйгөйүн чечип бересиздер деп ишенем. Рахмат чоң.